балаңыз эмнени эстейт? Мен жеке жашоомдон элестетсем, мисалы атам эрте таңдан жетелеп алып бир тоолорго алып барган атайын кой алып келүү үчүн. Мисалы атамдын кээ бир жерлерге басып алып барган учурлары, кээ бир жерлерге баргандары, ошолор паркка алып барганы мисалы үчүн жаштыгымда эсте калганы ушул нерселер да атамдын. Демек, урматтуу мекендешим, канча игрушка көп алып бергениңиз, кандай машинада отурганы, кандай кийимдерди кийгени, нелерди жегени жаш балада эсте калбайт экен чоңойгон учурда. Эмнелер эсте калат экен? Сизди бир жерге алып барып келгениңиз, атайын бир шаардан шаарга чыкканыңыз, балаңыз үчүн бирдекелерди балаңыз үчүн сапар кылганыңыз, бул учурлар балаңыздын эсинде калат экен да. Ошон үчүн тарбия маселесинде мисалы кээ бирлер чалып, сен медреселерди карайсың, киргизип кой медресеге баламы деп айылдан, ар бир жерлерден чалышат да, телефон кылышат. Сен кел биринчи. Мен медреселер жол жорогунун адресин көрсөтүп коем, өзүң барып көрөсүң. Мына арабтардыкы, мына түрктөрдүкү, мына кыргыздардын медресеси, мына жерге мындай акча келет, мына жерде бүтсө мындай адам болуп чыгат, мына жерде каары болуп чыгат, мына жерде хафиз, мына жерде илимдүү, мына жерде фикх, мына жерде акыйдачы болуп чыгат. Сен кел. Бул жерде даватчы болуп чыгат. Сен келсең, мен түшүнүп айтып, даректерин айтып берем. Каалаган жерге барып көрүп, өзүң киргизесиң балаңды дейм. Неге? Ата кайдыгер да. Ата баланын келечегине кайдыгер. Киргизип койчу. Ушул дагы сөз бем. Же медресени тоготпойт абы. Же баласынын өзүнүн келечегин тоготпойт абы. Ушуга түшүнбөйм мен. Өзү мисалы эсте калат да, баласын атайын ора болуп шаардан таксиге отуруп алып, бала дагы кийин айтат да, атам атайын ора болуп мени медресеге алып келди, демек окушум керек экен деген түшүнүк пайда болот. Кийин дагы эстеп айтып берет, мен атайын атам алып келип киргизген медресеге деп. Ушундай эсте калат. Балага дух бергенди үйрөтүшүбүз керек. Бала биз жетпеген нерселерге жетсин деп аракет кылабыз бул жашоодо. Жетпеген нерсеге жеткириш үчүн бизге берилбей калган нерселерди биз балдарыбызга беришибиз керек да.